Ассаламу алейкум достор. Бүгүн биз сиздер менен кекс пирог жасайбыз. Ал үчүн жумуртканы, сахарды салып 2-3 мүнөттөй жакшылап миксерлеп алабыз. Ушундай жакшылап миксерлеп алган соң биз жылуу сүтүбүздү куюп алабыз. Андан соң өсүмдүк майыбызды куюп, дагы бир аз аралаштырып алабыз. Унубузга азыр хлистелди кошуп, 2-3 бөлүккө бөлүп салып алабыз. Бизде ушундай масса болушу керек. Андан соң тең 2-ге бөлүп алабыз. Бир бөлүгүнө 2 аш кашык какао кошуп, жакшылап аралаштырып алабыз. Андан соң алдын ала дайындап алган идишибизге ортосуна бокал коюп, 2 массабызды бир убакытта куюп алабыз. Андан соң ысып турган духовкабызда 170-180 градуста 45 мүнөт бышырып алабыз. Бизде ушундай сонун болуп бышып чыкты. Сөзсүз түрдө барыңыздар жасап көрүңүздөр. Эгерде жаккан болсо, досторуңуздар менен бөлүшкөндү, каналыма катталганды, лайк басканды, комментарий жазганды унутпаңыздар.